Достор, биз силер менен мурунку сабакта кайсы бир элементтерди gridдин жардамы менен автоматтык түрдө ошол элементтер HTML'нын ичинде кандай биринин артынан бири жайгашкан болсо, ошол тартипте мындайча айтканда жайгаштырып, аны башкарганды үйрөндүк gridдин жардамы менен. Бирок кээ бир учурларда кайсы бир элементтерди кайсы бир спецификалуу клеткаларга жайгаштыруу туура келип калат. Мисалы, башкача айтканда кайсы бир элементтер HTML'de мисалы биринин артынан бири жайгаштырган болсо, бирок биз мисалы аягында жайгашкан HTML'деги элементти мисалы биз grid контейнерде эң башкы бир клеткаларга алып барабыз келип атат дейлик. Анда биз ошол HTML'дин өзүн өзгөртпөстөн CSS'деги gridдер аркылуу ошол нерсени өзгөртө алат экенбиз. Келиңиздер эми ошону аз кылып өтөлүк. Ага чейин келиңиздер могул column gap'ти бир аз чоңойтуп алалык. 20 пикселге. Келиңиздер дагы биздин 500 пикселибизди дагы жокко чыгарып, бул жактагы өйдөдөгү 150 пикселди кайра ордуна алып келелик. Үчүнчү элементтеги башка элементтердин баардыгы ушундай 150 пикселди алыш үчүн. Андан кийин достор, келиңиздер кийинки кадам катары биз ушул 8-чи элементти ушул экинчи элемент турган клеткага алып барып коелук. Бирок ага чейин ошол биздин мисалыбыз мындай көрүнүктүүрөөк болуш үчүн келиңиздер могул көрсөтүлгөн gifти комментарийге алып коелук. Контейнер 1 экен, бардыгы эле туура. Мунуңулардан мурда достор, эң маанилүү нерсени көрсөтүп кетишим керек сиздерге ушул gridдерге тиешелүү болгон. Эгерде биз просмотреть код деп туруп инспекторго бара турган болсок, анан ошол контейнерди таңдай турган болсок, ошол жерде grid деген нерсе көрсөтүлөт бизге. Эгерде мен ушул grid деген нерсени баса турган болсом, көрдүңүздөрбү, биз мурун теориялык сабакта өткөндөй, мен сиздерге көрсөтүп өтпөдүм беле, grid сызыктары бар депчи. Ал grid сызыктарынын өздөрүнүн кайсы бир номерлери бар да. Мисалы, вертикалдык ок боюнча мамычага тиешелүү болгон, же болбосо вертикалдык тилкеге тиешелүү болгон номерленгендер бар. Мисалы, могул биринчи сызык, экинчи сызык, үчүнчү сызык, төртүнчү сызык, бешинчи сызык болуп кетет. Анан саптарды дагы алып караганда, бул биринчи сап, экинчи сап, үчүнчү сап деп ушундай координаталар, сызыктар берилет. Анан биз ушулар аркылуу кайсы бир элементтерге координатасын көрсөтүп, башка айтканда ордун көрсөтүп, аны кайсы бир клетканын ичине киргизип койсок болот экен. Ал үчүн келиңиздер, биз азыр бул жактан 8-чи элементке тиешелүү болгон элементти таңдап алалык. Ал el-8 деген класс. Биз ага кайрылабыз дагы достор. Анан төмөндөгү нерсени жазып өтөбүз. Grid column деп мамычага тиешелүү болгон сызыктардын номерин берүү аркылуу, эки номерди берүү аркылуу биз анын координатасын көрсөтө алабыз. Мисалы, биз муну эгерде мамыча боюнча алып караганда, ушул 2 менен 3-түн ортосуна жайгаштырабыз келип чыгат. Анын үчүн ошол биринчи баштапкы сызыктын санын жазам, андан кийин кайсы сызыктан аякташ керек экен. Башкача айтканда 2 менен 3-түн ортосуна коюм келип атат да, мамыча боюнчачы. Же болбосо ушул жерден. Анан мен ушундай жазууну жаза турган болсом, сактай турган болсом, азырынча бир аз башкача эффект болуп кетти, достор. Эгерде карай турган болсоңуздар, биздин 8 деген элемент өзү 2ге түшпөй, ал өзүнчө бир жаңы сапты пайда кылып кетти дагы, жанагындай жашыруун, мындайча айтканда сап пайда болуп калды, биз мурун карап өткөндөй. Аны оңдош үчүн биз дагы grid row деген экинчи маанини, экинчи сыпатты көрсөтүп кетишибиз керек. Grid row аркылуу биз ушул сапка тиешелүү болгон координатаны берип өткөнбүз. Эгерде биз ушул gridди басып туруп, кайра координаталарды көрө турган болсок, инспектордун жардамы менен, анда биз ушул вертикалдык тилке боюнча сапты көрсөтө алабыз. Башкача айтканда, биз 1 менен 2-нин ортосуна көрсөткүбүз келип жатат. Башкача айтканда, 1 менен 2-нин ортосу ушул жер болот. Ал эми 2 менен 3-түн ортосу ушул жер болгондуктан, мындай экөөнүн кесилишкен жеринен биз аталган 8-чи элементти көрө алабыз. Ал үчүн жөн гана 1 backslash
2 деп жазам дагы. Сактай турган болсом, көрдүңүздөр достор, бул жакта биздин 8-чи элементибиз 2-нин ордуна кирди дагы, калгандары бир аз жылышып кетти. Анан келиңиздер, ушул инструмент жөнүндө дагы бир аз айта кетсем, биз ошол мурунку лекцияда өткөндөй эле буякта сызыктар көрсөтүлгөн, анан баягы gap сыпатынын жардамы менен ушундай боштук орундарды көрүп турасыздар. Анан бул жактан бардыгы ошол клеткалар, мисалы, могул 1ден баштап 6га чейинки ушул клеткалардын бардыгы өзүнө кайсы бир элементти камтып турат. А бул акыркы клетка болсо, бул бош клетка болуп көрсөтүлүп турат. Бул жакта эч кандай элемент жок. Кыскасы, лекцияда көрсөтүлгөндөй концепттин бардыгын ушул жерде практика жүзүндө көрүп турасыздар достор. Эң башкысы сиздер просмотреть код менен кыскасы ушул DevTools-ка кирип, анан grid контейнерге барсаңыздар, жанында grid деген жазуу турат да, анан бассаңыздар ушундай номерлер жакшынакай болуп көрсөтүлүп калат сиздерге. Эми келиңиздер достор, биз 8-ди 2-нин ордуна коюп өттүк, эми келгиле 2-ни 4-түн ордуна коюп өтөбүз азыр кийинки тапшырма катары. Ал үчүн сиздер келиңиздер, видеону паузага коюп, өзүңүздөр кылып көрсөңүздөр болот өз алдыңарча. Анан өзүңөр кылып бүткөндөн кийин видеону кайра ары ойнотуп, кандай кылыш керек экенин мен силерге көрсөтөм. Достор, эми азыр мен сиздерге өзүмдүн вариантымды көрсөтөм, кандай кылса болот экен. Эми негизи меники менен силердики окшош эле болуш керек. Бул жакта эч кандай орчулук деле жок. Ал үчүн ошол 2-нчи элементти тандайбыз дагы. CSS-тен класс селектор аркылуу. Анан бул жакка эмне деп беребиз? Grid columns деп аныктайбыз достор. Анан дагы айта кете турчу нерсе достор, биз кайсы бир элементти кайсы бир кутучага, клеткага жайгаштырып жатканда, ушул grid column, grid row деген сыпаттарды биз туунду элементтин деңгээлинде, ошонун алкагында колдонобуз. Башкача айтканда, биз мурун колдонуп жүргөн, мисалы, келиңиздер, муну азыр өйдөрөөк жылдырып алалык. Кат кылып туруп, бул жактан вырезать кылып, контейнер 1-дин астына коелук. Бир аз бири-бирине жакын болуш үчүн. Мисалы, grid template columns, grid template rows дегендерди биз аталык контейнердин деңгээлинде аңтайт экенбиз. Ал эми ушул grid column, grid row'лордун бардыгын туунду элементтин деңгээлинде аңтайт экенбиз. Муну эсиңиздерге сактап коюңуздар. Эми келиңиздер, аз 4-түн координатасын карап өтөлүк. 4-түн координатасы grid column боюнча, башкача айтканда мамыча боюнча 1 менен 2-нин ортосу экен ушул жер. 1 менен 2-нин ортосу бул сызык. Андан кийин row боюнча, саф боюнча 2 менен 3-түн ортосу экен ушул жер. Кыскасы, могул менен ушунун кесилишкен жери 4-түн орду болот экен. Ал үчүн мен төмөндөгүдөй деп жазсам болот достор. 1 backslash болсо мындай бөлүүнүн белгиси, 2 анан grid row деп туруп кош чекит 2 жана 3 болуш керек экен. 2 backslash 3. Эгерде сактай турган болсом, биздин 2биз ушул 4-түн ордуна келип жайгашып калды. Анан негизинен достор, биз бул жакта 2 маанини берип отурбастан эле 1ден эле маани берип койсок болот. Мисалы, 1 менен 2 деп, башкача айтканда башталгыч чызыктардын номерлерин. Андай боло турган болсо, эч нерсе өзгөрбөйт дагы, бардыгы ошол бойдон эле кала берет. Бирок бул ошол биз бир элементти бир гана клетканын ичине жайгаштыргыбыз келсе, ал мындай 2, 3, 4 клетканы ээлебей турган болсо, ошол учурга жарайт. Бирок мен бул жака элестетиңиздер, 1, 2 дебестен 3 деп туруп сактай турган болсом, көрдүңүздөр, бул аркылуу мен башкача айтканда бир гана клетканы ээлебестен бир нече клетканы ээлегенде кылып аныктап койсом болот экен. Ал үчүн ошол 2 сызыктардын аралыгы бирден чоң болуп калганда эле, мисалы, ушул 1ден баштап 3кө чейин көрсөтүлүп тургандай биздин 2 дагы созулуп калат экен. Эгерде мен бул жака 4 деп көрсөтө турган болсом, ал мындан ары созулуп кете берет дагы. Кыскасы, бул ушундай механизм менен иштейт экен. Анан биз мисалы бул жака 1ден 4кө чейин деп жазып отурабыз. Мисалы, кээде мындай учур болуп калышы мүмкүн. Биз кайсы бир элементти бир сапты толугу менен ээлегиде кылып көрсөткүбүз келет да. Ал үчүн биз grid, бирок анда биз билбей калышыбыз мүмкүн, ошол биздин gridибизде канча мамыча бар экенин билбей калышыбыз мүмкүн.
Ошол учурда мондай лайфхак бар. Эгерде биз -1 деп туруп көрсөтө турган болсок, экинчи маани катары ал автоматтык түрдө аягына чейин, башкача айтканда бир тилкени толугу менен ээлеп калат экен. Мунун себеби эмнеде десеңиздер, достор, жакшылап байкаган болсоңуздар, мисалы азыр бул мисалы вертикалдык ок боюнча же болбосо мамычага тиешелүү болгон сызыктардын номерлери болуп жатпайбы? 1, 2, 3, 4, 5 депчи. Ошол эле учурда мисалы 1дин тескери жагында көрдүңүздөрбү -5, 2нин тескери жагында -1, 3түн тескери жагында -3, 4түн тескери жагында -2, ал эми максималдуу сызыктын номеринин эң астында дайыма -1 деп турат. Башкача айтканда биз -1 аркылуу эң акыркы сызыктын координатасын көрсөтө алат экенбиз. Ошондуктан биз -1ди көрсөткөндөн кийин биз дайыма ушул артка жылсак болот экен. Же болбосо азыр бул жака мисалы 1ден -1ге чейин демей деле 1ден 2ден -1ге чейин деп туруп ушундай координатаны көрсөтсөк болот экен, достор. Кыскасы бул ушундай лайфхак болуп эсептелинет экен. Келгиле муну документацияга конспект катары сактап коелук. Азыр мен кайра grid columns деп келиңиздер, муну ордуна эле келтирип коелук. Жана башында 1 жана кандай десек 3 деп туруп кыла турган болсо ушундай абалга келебиз. Бирок ушул башкача айтканда эгерде бир элемент бир нече клеткага жайылып аткан учурду бергибиз келсе, мун үчүн да жазуунун да башка түрү бар. Ал үчүн биз биринчи сызыкты көрсөтөбүз дагы, андан кийин span деп туруп эки жолу дей турган болсок, биз айтабыз башталгыч биринчи сызыктан баштап эки клетканы ээле деп айтып атабыз. Упс, бир нерсе туура эмес болуп калды, достор. Негизинен иштеш керек болчу. 3 дей турган болсо иштеген жок. Кыскасы эмне кылыш керек экен, достор? Булардын ортосунан дагы backslash'ты коюш керек экен. Мен аны унутуп коюп турмун тилекке каршы. Мисалы азыр мен бир backslash span 2 дегенде мен айтып атам, биринчи сызыктан башта мамыча огу боюнча, вертикалдык ок боюнча, анан ошондон баштап эки тилкени, эки клетканы ээле деп айтып атам. Мисалы, эгерде мен азыр бизде канча 4 тилке бар, 4 эмне бар, мамыча бар, ошону span 4 деп турган болсом, бул башынан баштап аягына чейин ушинтип созулуп калат экен, достор. Достор, мамычага тиешелүү болгон жанагы аталган нерселердин бардыгы албетте сапка тиешелүү болгон мындайча айтканда ок менен дагы иштейт. Башкача айтканда ушул вертикалдык ок боюнча же болбосо горизонталдык ок боюнча мындай бардыгын бирдей колдонсок болот экен. Ошол span же болбосо номерлерин кайрылгандардын бардыгын. Мисалы, келиңиздер, азыр мен биздин экинчи элементти ордуна келтирип коеюн. Ушундай кылып, анан келиңиздер, биз ушул 8ди ушул вертикалдык ок боюнча ошол эки сапты ээлегенде, эки саптын ичиндеги клеткаларды ээлегидей кылалык. Ага биз төмөндөгүдөй нерсе менен жетсек болот. Биз айттык grid row'дон ал жөн гана баягындай. Келиңиздер, муну баса туралык азыр. Биз айттык ошо grid row'дон ал 1ден баштап 2ге чейинки аралыкты ээлеш керек деп, мисалы 1ден 2ге чейинки. Бирок мен азыр 1ден 2ге чейинки эмес, мына ушул аралык эмес, 1ден 3кө чейин дей турган болсом, бул мындай узун эмне болуп атпайбы, тилке. Башкача айтканда 2 менен 3тү мамыча боюнча алабыз. Ал эми 1 менен 3тү ушул саптар арасынан алабыз дагы. Ошондо биз төмөндөгүдөй нерсени көрсөтө турган болсок, көрдүңүздөрбү, биздин 8 деген элементибиз эки сапка тиешелүү болгон клетканы ээлеп алды. Келиңиздер, муну документацияга калтырып коелук. Комментарийге алып. Андан кийин мурун айтылгандай эле span деген дагы бул жакта иштейт, достор. Grid row деп көрсөтөлүк, кош чекит коюп туруп, 1 backslash span деп туруп. Span мындайча айтканда англис тилинен жайыл деп которулат, достор. Билбеген болсоңуздар. Сактай турган болсом, дал ошондой жыйынтыкка жетип отурабыз, же болбосо
дагы деле жанагы -1 деген лайфхакты дагы колдонуп көрсөк болот бул жактан. Grid row, кош чекит, 1. Жана -1 деп туруп кош чекитти кое турган болсок, үтүр чекитти. Упс, бир нерсе туура эмес болуп кетти, достор. Grid деген сөз туура эмес жазып коюп турмун. Кыскасы биз ушундай жыйынтыкка жетсек болот. Мындан дагы сырткары, достор, ал келиңиздер муну кайра конспекттеге алып, мен силерге дагы бир нерсени көрсөткүм келип жатат. Анча келиңиздер муну кайра ылдыйга түшүрүп алайын дагы. Комментарийден сырткары кылып. Эгерде мен спан деп туруп 3 турган болсом, ушул көрдүңүздөр боштукча турбайбы, башка жерлерде боштукча болуп, бирок бул жер мындайча айтканда орун ээленип калбадыбы, бул жакта жанагындай жаңы саптын пайда болушуна алып келет. Анан ал баягы биз жак мындай айкын түрдө аныкталбагандыктан биз эки эле сапты стилде өттүк да, могул Grid Templates Rows мененчи. Үчүнчүсү стилденбегендиктен ушундай болуп кичинекей болуп көрүнүп калды. Кыскасы, достор, муну менен ошол сиздерге кайсы бир элементтерди HTML'деги физикалык аныкталган катарына баш ийбестен, ошол HTML'ды өзгөртпөстөн CSS аркылуу, CSS Grid'ден ушул Grid Column, Grid Row деген туунду элементтерге тиешелүү болгон сыпаттар менен ушундай өзгөртүүлөрдү киргизсек болот экен. Теманы түшүндү деп ойлойм. Эгер дагы тереңдетем десеңиздер, ушул баракчадан көптөгөн эксперименттерди кылсаңыздар болот, достор.